Инстаграмдагы продукция боюнча сүрөттөрдү кантип биз бөлүп алабыз. Азыр биз мынакей Wellness Faberlic деген аккаунттабыз. Келиңиздер, жакынкы арада эле жаңы чыккан продукция боюнча материал топтойлук, видео тартуу максатта. Мынакей сүрөт жакшынакай экен. Биринчи вариант бул биз мындай кылып деле скрин кылып алсак болот, мындай кылып скрин кылып алсак деле болот, бирок бизге текст да керек болуп атат, текстин да алалы дегенбиз. Бул жерде мынтип канча жолу бассак дагы мынакей эч кандай копировать эте албайбыз. Мына жакшынакай сүрөт турат. Муну деле биз мындай кылып скрин кылып алсак деле болот. Мынакей дагы гепатофорте жөнүндө, бул боорду тазалоочу эң сонун препарат. Келиңиздер, эми биз муну сүрөтүн бөлүп алганды үйрөнөлүк. Ушул жерде 3 чекит бар. Сөзсүз Telegram болуш керек. Анан поделиться дегенди басабыз. Дагы бул жерден биз Telegramга барабыз. Мына Telegramга барасыздар дагы. Мен эмне кыламын? Мен ушул жерде турган мынакей кадимкидей эле Telegramга киремин дагы, ушул жерде поистти басамын. Поистти басамын да мен кыргызча деле жазып берем. Сабе деймин. Сиздер кааласаңыздар биринчи жолу жазаткан болсоңуздар англисче жазыңыздар. Ушундай saves bot деген бар. Save us bot деген бар. Мен сабе деп жазсам эле чыгып калат бул бот. Анан ушул ботко мындай кыламын дагы отправить кыламын. Караңыздар. Сонун кылып мага сүрөтүн чыгарып берди, мынакей сүрөттү. Ошондой эле мага мынакей текстин да в составе эмнелер бар экенин сонун кылып чыгарып берип койду. Эми мен бул сүрөттү мынтип туруп сохранить кылып алам, сохранить в галерею кылып аламын. Мынакей уже фото сохранено деп чыгып атат. Эми бул жерде текст новинка от Faberlic дейт. Так. Орган даже. Эми бул жерден биз муну копировать кылабыз дагы, биз муну кыргызча текстке котором десек. Так. Которуш үчүн жанагы Инстаграмдан Телеграмга алып келдик. Телеграмдан бизге сонун кылып бөлүп берди. Буну копировать этебиз дагы. Жакшынакай болуп Google'ду басабыз. Кудай сактай көр, Google'ду басабыз да бул жерден перевод деп жазабыз. Мына русский на киргизский. Анан бул жака муну койдук. Мынакей. Бардык текст келбей атты эле да. Мынакей келди текст. Мынакей Faberlic'тен жаңы гепатофорте деп чыкты. Эми бул жерден албетте которгондо бизге кээде сөздүн маанисин жоготуп которуп берип коет, бирок биз орусчаны билебиз жакшы эле. Бул жактан карап анан сөздүн маанисин келиштирип алабыз. Мынакей Faberlic'тен жаңылыктар деген, Faberlic'тен жаңы продукциясы боор жана уйку безинин иштешинин бузулушун жоюуга жардам берет. Токсиндерди жана шлактарды чыгарып, сезгенүүгө каршы таасир берет десек болот. Курамында сулуу деп бизде 2 кетет. Сулуунун экстракты, какым экстракты дегенде 2А, репейнактын экстракты, репейнак деген. Так. Лопуха дейт. Так, анан жатыр деген эмне болду экен? Тысячелетник дегенде да өзүнчө да карап көрүңүздөр, кыргызча башкача болчу эле аталышы. Анан жалбыз экстракты. Мынакей уже бир текстиңиздер даяр, муну копировать этесиздер өзүңүздөр. Мындай бассаңыздар, мынакей. Муну албетте өзүңүздөр редакциялап аласыздар, ышыгылып муну чогултуп аласыздар. Менде мисалы үчүн бу жерде өзүмдүн Олеся деген контактым бар. Так. Олеся деген контактым бар, мынакей. Мына ушака кетирип коемун и жазып атканда оңдоп редакция кылып жазып аламын. Мына булардын баардыгын мен ошентип алып алганмын. Жаль, что жөтөлүп атам. Маалыматтарды топтой беребиз. Мисалы үчүн
кирдик инстаграмга. Жанагы эле боор жөнүндө маалымат, гепатофорто жөнүндө, то есть боорго жакшы таасир берүүчү, боорду тазалоочу боюнча маалымат топтоону улантабыз. Мисалы бул сүрөт менен кетти. Экинчиси бул гепатофорте фаберлик применение. В каждой упаковке мынчадан способ употребления дегени бар экен. Мында еще картинасы да жакшынакай. Анан сочетание. Мынакей могу жерде өтө маанилүү нерсе жазылган. Гепатофортени травяной сбор гастро менен кошуп ичсе болот экен. Ошондой эле антипаразит менен кошуп ичсе болот экен. Еще плюс энзиповар менен, десертчили гиполайт менен. Вот ушундай кылып дагы ичсе болот да. Вот ошону дагы жазып аласыздар. Дагы эле жанагындай кылабыз. Но 3 точканы басабыз дагы, поделицаны басабыз. Бул жерден роботко жөнөтөбүз. Робот бизге текст менен сүрөттү 2ге бөлүп берет. Так, Сабебот. Мына таап алдым. Бат эле секундага да жетпейт, мына уже 2ге бөлүп берип койду. Кайра эле муну алабыз, текст алабыз, копировать этебиз. Баягы эле Google'дагы даяр турат, бизге которуп берүүчү жайыбыз. Бул жерден мурункусун крестикти басып өчүрөбүз да кийинкисин таштайбыз. Бул жерде бизге ылдыжанда кыргызча которуп берди. Муну дагы биз бардыгын копировать кылып алабыз. Так, кереги жок сөздөрдү редакциялайбыз. Мына бул жерден редакциялай албайбыз. Аны биз өзүнчө сообщение бөлүгүнөн же ушундай тетрадьыңыздарга жазып алып, айтып атпайм, керектүү гана сөздөрүн алып каласыздар, кереги жогун таштап саласыздар. Бардыгын подряд окуштун кереги жок, бул жерден сорттойсуздар. Эми дагы бирөөсү калды, дагы бирөөсүн видеого батышынча тартайын. Кайра эле ошол жердебиз. Биз мына ушуну калекпиз. Муну дагы поделиться кылабыз. Баягы эле роботтон жардам сурайбыз, Сейбот. Может, туура эмес окуп атам, бирок мен Кудай буйруса англис тилинде окуйм деп атамын. Азырынча окшоштура берейин. Так, отправить. Так, бул жерден да мына бат эле бөлүп берип койдум, мынакей. Кайра эле муну биз копировайтты басабыз дагы. Кайрадан которгонго өтөбүз. Жогору жагына чыгабыз, крестикти басабыз, жаңы сөздү таштайбыз. Анан мынакей. Так, копировайтты басабыз. WhatsApp'та жанагы жерге алып барып, өзүңүздөрдүн атыңыздарды эле сохранить этип алып, кайра өзүңүздөргө ыргыта берсеңиздер болот. Кимде 2 номер бар болсо, 2 номер же балаңызга, кызыңызга ыргытып айтор. Анан тетрадьыңыздарга жазып алып, ушул жерден кереги жокторун алып сорттойсуздар өзүңүздөр.